Экинчи бөлүм. Бир туугандар, биздин силерге барганыбыз пайдасыз болбогонун билесиңер. Бирок буга чейин биздин Филиппиде азап чегип, кордук көргөнүбүздү өзүңөр билесиңер. Катуу каршылыктарга карабастан, Кудайдан кайраттуулук алып, силерге Кудайдын жакшы кабарын жарыяладык. Анткени биз силерге насаатты адашкандыктан же арам ой менен айтпайбыз, эч кимди алдабайбыз. Тескерисинче Кудай ылайык деп таап, жакшы кабар таратуу ишин бизге ишенип тапшыргандыктан, биз адамдарга жагуу үчүн эмес, жүрөгүбүздү сынаган Теңирге жагуу үчүн сүйлөйбүз. Өзүңөр билесиңер, биз силерге эч качан жагалданган жокпуз. Куулук менен өз пайдабызды көздөгөн жокпуз. Буга Кудай күбө. Силерден да башкалардан да адамдык атак даңк издеген жокпуз. Машаяктын элчилери катары силерге салават менен келсек деле болмок. Бирок биз баласын бөпөлөгөн энедей болуп, силерге жумшак мамиле кылдык. Силерге болгон сүйүүбүздөн улам, биз силерге жакшы кабарды таратып гана тим болбостон, өз жаныбызды берүүгө да даяр элек. Анткени силер биз үчүн кымбат болуп калдыңар. Бир туугандар, биздин эмгегибиз, кыйналганыбыз силердин эсиңерде. Эч кимге оорчулук түшпөшү үчүн күнү түнү иштеп жүрүп силерге Кудайдын жакшы кабарын тараттык. Силердин Исага ишенгендердин алдында өзүбүздү ыйык, адил жана кемчиликсиз алып жүргөндүгүбүзгө өзүңөр күбөсүңөр. Кудай да күбө. Анткени өзүңөр билесиңер, силердин ар бириңерге атасы балдарына кылгандай мамиле кылдык. Силерге кайрат берип, силерди сооротуп, силерди өз патшачылыгына жана даңкына чакырып алган Кудайга татыктуу жашашыңарды өтүндүк. Биз жарыялаган Кудай сөзүн кабыл алганыңар үчүн Кудайга дайыма ыраазычылык билдиребиз. Силер муну адамдын сөзү катары эмес, Кудай сөзү катары кабыл алдыңар. Чынында эле бул Кудай сөзү. Исага ишенген силерде аракеттенип жатканда ошол сөз. Анткени силер, бир туугандар, Кудайдын жүйүт аймагындагы Машаяк Иса жолундагы жыйындарына окшоп кыйынчылык көрүп жатасыңар. Жүйүттөр тарабынан кыйынчылык көрүп жаткан алар сыяктуу, силер да өз уруулаштарыңар тарабынан кыйынчылык көрүп жатасыңар. Алар Теңир Исаны өлтүрүштү, анын пайгамбарларын өлтүрүштү, бизди кууп жиберишти. Кудайга жакканды кылышпайт, адамдардын баардыгына каршылык көрсөтүшөт. Куткарылып калышсын деп бутпарастарга жакшы кабар таратып жатсак, бизге тоскоол болуп жатышат. Ушул аркылуу алардын күнөөлөрү чегине жетет. Алар Теңирдин каарына калышты. Бир туугандар, кыска убакытка силер менен жүз көрүшпөсөк да жүрөгүбүздө силер менен биргебиз. Ошондой болсо да силердин жүзүңөрдү көрсөк деген каалообуз чоң. Биз, мен, Павыл, силерге баралы деп бир-эки жолу чыгындык. Бирок бизге шайтан кедерги болду. Үмүтүбүз, кубанычыбыз, же мактанаар таажыбыз ким? Теңирибиз Иса Машаяк келгенде, анын алдында ошол нерселерибиз силер эмессиңерби? Ооба, биздин мактанычыбыз да, кубанычыбыз да силерсиңер.